5 жыл мурун мен ысык көлдү айланып чыгайын дегем. Ысык көлдү көрүп, ошол жактын элини сезип дегендейчи, атмосферасын сезип. Ошондо отуруп алып ойлонгом мен биринчи автостопо менен барсамбы деп. Анан ойлонуп отурсам, автостоп менен аябай бат болуп калат экен. Анан элдер менен мындай маек деле аябай аз болуп калат да. Анан машина менен десең, аябай бат болуп кетет. 2 күндө эле бүтүп коесуң да ысык көлдүн айланасында. Ошондо ойлонуп отуруп, ушул эки саякат түрүнүн ортосунда велосипед экен. Ошондо велосипед алып чыкканмын ысык көлгө. Ошондо аябай жаккан да. Себеби дегенде, биринчиден аябай бат эмес, акырын да эмес да, экөөнүн ортосунда. Анан шамалды сезесиң, айлана чөйрөнү көрөсүң, ойлонгонго убакыт аябай көп болот. Мисалы дегенде бир тоону көрүп калсаң, тоону айланып өткөнчө тоону ар бир мындай жерин көрөсүң да, айланып чыгып, бул тоо мындай экен, бул бактар мындай экен. Анан мисалы парктардан өтүп калсаң, парк мындай экен деп, ошол жерди сезишке убакыт аябай көп болот да. Именно велосипед. Ал эми велосипеддин мындай физикалык кыйынчылыктары болсо, ал башында эле 1 ай кыйналышың мүмкүн, 1 жума кыйналышың мүмкүн, бирок андан кийин ал деген таптакыр эле сезилбей калат. Сен менен эле жаратылыш менен эле болуп каласың да.